Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Hurmatlı Müslüman bir туған, берекелі Рамазан айында адамдардың авалы екі түрде болады. Башқача айтқанда, бейіштің ешіктері ашылып, тозоқтың ешіктері бекіліп, жана жин шайтандар байланған берекелі ораза айында адамдардың авалы екі түрге бөлінеді. Биринчиси мархум болгон адамдар, Аллах Тааланын ырайымына карай умтулган адамдар, Аллахтын мээримине жетишкен адамдар. Булар кимдер? Булар, урматтуу мусулман бир тууган, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын хадисинде эскерилген, Рамазан айынын ар бир кечесинде асмандан жаңырган үнгө жооп берген адамдар. Тагыраак айтканыбызда ошол хадисте эскерилет, Рамазан айы келип, Рамазан айы башталган убакытта Рамазандын ар бир кечесинде асмандан бир периште үн катат. Ар бир кечеде айтканыбыздай. Бул хадис Ибн Мажанын жана Тирмидийдин сунандарында келет, жана башка китептерде келет. Ал эми периште деп, периште үн катат деп, периште деген сөз бул Имам Ахмадтын муснадында келет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол хадисинде айтат, Рамазан айынын ар бир кечесинде жанакы периште я багиял хайри акбил деп үн катат. Эй жакшылыктан үмүт эткен адам, эй жакшылыкты каалап турган пенде, акбил, кел, ошол жакшылыкка жүздөн, ошол жакшылыкка умтул деп үн катат. Я багиял хайри акбил, эй жакшылыкты каалап турган пенде, акбил, кел, ошол жакшылыкка жүздөн, ошол жакшылыкка багыт ал деп үн катат. Ар бир кечеде, урматтуу мусулман бир туугандар, мына ушул периштенин чакырыгына жооп берип, Аллахка ибадат кылууга жүздөнүп, ошол ибадаттарды аткарууга аракет кылган пенделер, мына ошолор мархум болгон адамдар. Аллахтын ырайымына карай умтулган адамдар, урматтуу мусулман бир туугандар. Аллах субханаху ва таала бизди мына ушул чакырыкка жооп берген, салих амалдарга аракеттенип, мархум болгон адамдардын катарына кошкон болсун. Мына ошол периштенин чакырыгына жооп берген адамдар, урматтуу мусулман бир туугандар, булар ошол мархум болгон адамдар. Аллахтын ырайымынан үмүт этип, ошол Аллахтын ырайымына, мээримине жетишкен адамдар. Ал эми экинчи түрдөгү адамдар, ошол эле периштенин башка чакырыгы бар, ошол хадистин уландысында. Ошол чакырыкка терс амал кылгандар. Ал чакырык я багия шарри аксир, эй күнөөнү каалап жаткан пенде, эй жамандыкты эңсеп жаткан пенде, эй жамандыкты каалап турган пенде, аксир, токтот, токто деген чакырык. Субханаллах. Караңыз, ар бир кечеде мына ушул эки чакырыкты чакырып турат Аллахтын периштеси. Айтканыбыздай биринчи чакырыгы эй жакшылыкты каалаган, кел деп айтылган чакырык боло турган болсо, экинчиси я багия шарри аксир, эй күнөөлөрдү каалап эңсеп турган пенде, токтот деп үн чакырат. Экинчи чакырык мына ушул чакырык. Экинчи түрдөгү адамдар ушул чакырыкка айтканыбыздай карама каршы амал кылган адамдар. Бул чакырыкты билип турушса дагы алар ошол күнөөлөргө карай умтулган, ошол күнөөлөрдү жасаган адамдар. Булар махрум болгон адамдар. Булар мархум эмес, урматтуу мусулман бир туугандар. Булар махрум болгон адамдар. Булар жанакы ырайымдан куру жалак калган адамдар. Ал ырайымдан, мээримден кур калган адамдар, урматтуу мусулман бир туугандар. Бул берекелүү Рамазан айынын жакшылыктарынан, соопторунан куру жалак калган адамдар. Себеби булар жанакы чакырыкка терс амал кылган адамдар, урматтуу мусулман бир туугандар.
Ошондуктан сүйүктүү мусулман бир туугандар, биз бул берекелүү Рамазан айында биринчи чакырыктын ээлеринен бололу. Ошол чакырыкка туура жооп берип, Аллахтын ырайымына карай умтулган пенделерден болгонго аракет кылалы. Эмне нерсе күчүбүздөн, эмне нерсе биздин мүмкүнчүлүгүбүз жетип турат, кайсыл амалга мүмкүнчүлүгүбүз жетип, күчүбүз жетип турган болсо, ошол амалды аз дебей, азынан көбүнө умтулуп жасап калалы. Аз болсо дагы, кичинекей болсо дагы аны төмөн санабай жасап, аткарып калганга аракет кылалы. Ушунчалык бейиштин эшиктери ачылып турган болсо, урматтуу мусулман бир туугандар, тозоктун эшиктери бекилип турган болсо, жана бизге тоскоолдук кыла турган жин шайтандар кишенделип, байланып турган болсо, эми биз, урматтуу мусулман бир туугандар, кантип ушул Алла субханаху ва тааланын ырайымына жетишкенге аракет кылбайбыз. Келиңиз мусулман бир тууган, келиңиз мусулман ага ини, эже карындаштар. Бул айда биз мынакей билинбей олтуруп, биринчи 10 күндүгү дагы эмне узап, биз менен коштошуп баратат. Андан кийин экинчи 10 күндүгү, андан кийин үчүнчүсү болуп олтуруп, билинбей бат эле кетет, урматтуу мусулман бир туугандар. Ошондуктан бекем бел байланып аракет кылып калалы. Алла субханаху ва таала баарыбызга тавфик берсин. Валлаху таала а'ла ва алам. Ва саллаллаху ва саллама аля набийина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи аджмаин.